Bismillahirrahmanirrahim. 7-ci bölük жүрөк амалдары деп жазып коелу. Жүрөк амалдары 9 баптан турат, 9 бап. Жүрөк амалдары уже. Жүрөк амалдары 9 бап. Эми буга чейин биз эмнени өттүк? Шайтан амалдары дедик. Шайтан амалдары буга сыйкыр кирет дедик. Сыйкырдын баардык түрү, баардыгы тең бул капырчылык, бул ширк. Андай суутма, ишин бузуп салуу, кайра ишин оңдойм деген дагы ал дагы сыйкырдын жакшы сыйкыр, мен тууралайм оңдойм деген сыйкырдын түрү, ал дагы капырчылык. Ал дагы капырчылык, ал да болбойт. Ошондой эле дагы сыйкырдын дагы кире турган нерселер бул эмне дедик? Көз ачыктарга баруу дедик. Көз ачыктарга баруу, төлгөчүлүккө баруу, бул дагы болбойт. Шариатта исламга барып ишене турган болсо, тасыктай турган болсо, адам динден чыгат. Ошондой эле сыйкырды сыйкыр менен дарылоо дагы болбойт дедик. Бул да шайтан амалдардан. Сыйкырды сыйкыр менен дарылоо болбойт да. Ошондой эле ырым-жырымдар дедик. Ырым-жырымдар дагы болбойт. Ырым-жырым кандай гана түрү болбосун, жанагындай эмне, жанагындай жамандык болот, андай болот, мындай болот дегендер, ошондой жаман ырым-жырымдар. Бул да тыюу салынган шариатта. Ошондой эле жылдыз төлгө дедик. Астрология болуп, ошондой. Анан төлгөн бардык түрү. Жылдыз төлгө эле эмес, бардык кандай гана түрү болбосун. Неменин гана болуп калбасын, бардык тең тыюу салынган шариатта. Анан жаандын жашын жылдыздар менен байланыштыруу, бул дагы эмне чыгара турган нерсе, капыр кыла турган нерсе. Кийинки бөлүк бул жүрөк амалдары дедик. Бул жакта 9 бап. 9 бап. Буга чейинки болгон дене мүчөлөр менен болгон амалдар болчу да. Дуа, курбандык чалуу, башка ушундай нерселер болчу. Бул жакта эми Шайтаний амалдар. Шайтаний амалдар. Эми бул жакта эмнеге өттүк? Жүрөк амалдарын өттүк. Эми биринчиси сүйүү деп коелу. Биринчи сүйүү. Сүйүү бул ибадат. Сүйүү бул ибадат. Демек, ибадат болгондон кийин ошол ибадатты Аллахтан башка бирөөгө адам арнаса, ширк болот. Эми сүйүүнүн кандай түрү бар да? Мисалы, табигый сүйүү бар. Бул уруксат берилет, табигый сүйүү. Кандай адам деген ата-энесин сүйөт, адам деген колоктусун сүйөт. Ушундай ага бирөө жакшылык кылып аткан досторун сүйөт, ушундай болуп кандай болсо айланып жүрөсүн, бир туугандарын сүйөт. Бул табигый. Жараткыч сүйөт. Бул нерсе уруксат берилген. Эч кандай мында тыюу салмайт. Ал эми анда ошондой эле бул табигый сүйүү, бул уруксат берилген сүйүү. Ошондой эле важип болгон сүйүү бар. Айткенде эле важип болгон сүйүү бул Аллах үчүн сүйүү. Аллах таала жакшы көргөн нерселерди сүйүү, Аллахты сүйүү, пайгамбарын сүйүү, момундарды сүйүү, жакшылык иштерди сүйүү. Бул да Аллах жакшы көргөн нерселерди, Аллах жакшы көргөн жерлерди, жакшы көргөн убакыттарды сүйүү. Бул да важип болот. Анан Аллах менен бирге сүйүү, Аллахты сүйгөндөй башка бир нерсени сүйүү, Аллахты сүйгөндөй даражада бул ширк болот. Эми көбүнчө бул неме мушриктер, ширк кылып аткандар, Аллахтан башка бирөөгө сыйынып аткандар өздөрүнүн кудайларын ушундай сүйүшөт да. Сүйүү менен сүйүшөт. Аллах айткан: "Ва минан наси ма яттахиду мин дуниллахи андада юхиббунахум ка хуббилlah." Адамдардын арасында Аллахтан башка бир кудайларды алып алгандар дейт. Аларды ошо өздөрүнүн кудайларын Аллахты сүйгөндөй эле сүйүшөт деген. Валладина аману ашадду хубба лиллах. Ал эми ыйман келтиргендер жакшыраак көбүрөөк Аллахты сүйүшөт деген. Мунун үчүн демек сүйүү деген дагы сүйүү менен жүрөктөгү сүйүү амалы менен дагы адам ширкке түшүп калышы мүмкүн. Важип сүйүү. Аллах жакшы көргөн жерлер, Жерлер, убакыттар, амалдар, адамдар ушуларды да сүйүш керек. Эми сүйүү да бул чоңураак тема, анан кандай барын терең киришпей калалы. Эми түшүнүктүү болду. Ширкке түшүп калышы мүмкүн адам. Экинчиси коркуу. Экинчи жүрөктүн амалы бул коркуу. Коркуу дагы бул ибадат. Адам Аллахтан корксо, бул ибадат. Эми ошондой сүйүү ибадат менен башка бирөөдөн корко турган болсо, ширкке түшөт. Ширк кылган болот. Бирок ошондой эле буга чейин айткандай эле сүйүүдө эле сыяктуу мунун да табигый коркуу бар. Жана адам жырткычтан корксо, бийиктиктен корксо, душмандан корксо, бул табигый нерсе. Адам коркот. Уруксат берилет да, бул уруксат берилет. Адам күнөө албайт. Бул уруксат берген коркуунун түрү. Экинчи, анан ширк. Жанагындай мисалы кандай? Хофу сир деп коет. Хофу ла ибада. Бир жашыруун коркуу. Өзгөчө бир таазим менен болгон коркуу, коштолгон коркуу. Муну Аллахтан башка бирөөгө адам арнай турган болсо, бул чоң ширк, адамды динден чыгарат.
кандай мисалдар, мисалы айтып атам эле жана бир немени сыныр десең, мисалы бир парасы бар да, Кудай бар да. Муну талкалап сал, алып сал десе коркот да. Кой мага зыян келип калат, зыян тиип калат деп коркот. Сырдуу. Же болбосо жанагы бар, ошо күмбөздөргө барып сыйынып аткандар, барат дагы анан далын буруп чыкпайт да. Арты менен чыкпайт да, мындай артка басып ушинтип чыгышат да. Дал салбаш керек деп коркушат да. Бул дагы коркунуч жүрөктү. Анан жана ырым-жырымдар да. Босогорон туруп салам берсең коркот. Жаман болот дейт. Ошо коркуу менен, мындай жашыруун коркуу менен бул коркуп атат ошол нерседен. Бул эмне кандай байланышы бар? Эмне? Босогодон эмне болуп калышы мүмкүн? Салам берсең. Көрдүңбү, ушундай сыяктуу кара башка өтүп кетти. Коркот адам. Ошо коркуу чирк. Ошо коркуу чирк. Жанагы жаанда бир окуп. Метеорит кетип жер жарылып кетет. Ал эгерде чын эле ошондой болсо, чын эле эгерде коркунуч болсо, эгерде чын эле астрономдор издеп туруп, ушундай коркунуч бар деп эгерде айта турганбыз, айтып атпайбызбы, ушундай катуу бир борон болот экен, бир чапкын болот экен деп сөз болот да. Десе адам коркот да, ой, бул табигый эле нерсе. Чынында коркунуч болсо, табигый эле нерсе да. Жок эле нерсеге коркой берсең да. Жок эле нерсеге коркой берсең. Жок эле нерсе бирок коркой берсең деп. Карамасакка жок эле нерсе бул. Şöyle geçse jamanlık bulur. Jamanlık. Ишенимдеги коркуу да. Шаршыгese чоң эски бир картайган жаңгакты. Неге ошо? Ба, немеси, зыяны явный эмес да, жок эле да, жок эле, зыяны жок. Коркуу. Ошо коркуу. Ибадат болуп калган. Анан бойле аны бузуп сузуп эле топлап салыш керек. биринчи рет ошону жок кылышка аракет кылышты да, ошондой нерселерди. Анан атайлап даже босогорон салам берип жүргөн браттар бар да, мисалы. Босогорон салып, атайын барып босогорон ошо элдердин эметиш үчүн. Мышык өтүп кетсе атайын биринчи барып өтүп, ушундай бир немелер кылып коюш керек да, кайрачы. Ушундай ырым-жырымдар, ушундай коркуу, бул хофу сир, жашыруун, ушундай тазим менен болгон коштоло турган ушундай өзгөчө коркуу, бул ушу ширк болот. Анан коркуунун дагы үчүнчү түрү бар, арам. Арам тыюу салынган коркуу. Качан адам ошол корккондугу, адамды арамга алып барса, же болбосо парызды таштаганга алып бара турган болсо. Мисалы адамдардан коркуп туруп намаз окубайт. Адамдардын айыптоосунан коркуп, мисалы сакал койбойт. Же диндин бир нерсесин карманбайт. Мисалы адамдардан коркуп, мисалы жакшылыкка чакырбайт. Аткыбайт, динди сүйлөбөйт. Ушундай сыяктуу адамдардан коркуп, мисалы алар бир нерсе кылып атса, арак ичип отурса, алардан чыгып кетпейт. Жанына отура берет. Коркуп алардан, айыптоосунан коркуп. Ошо адамды эгерде адам ошо коркуусу бир арамга алып бара турган болсо, ошо корккондугу да арам да. Коркусу да арам. Бирок бул жакта дагы башка бар. Чынында коркунуч боло турган болсо, чынында ушундай мажбурлоо болуп аткан болсо, икрах деп коет да. Анда деген бул анда уруксат берилет. Анда бул жакта деген тыюу салынбаган деңгээлге жетет да. Кандай болот? Мисалы бирөө келип туруп, мисалы пистолет такап туруп намаз окуа десе. Азыр окуй турган болсоң, анда атып салам десе, же болсо пистолет такап туруп Мухаммадты уруш, исламды уруш десе, адам айтып кое берет. Бирок жүрөгүндө ал менен жүрөгүндө айтпайт, тили менен айтып кое берет, андан ошо зыяны келип калбаш үчүнчү. Камайын десечи. Камайын десе. Эмне? Камап салам деп. Камап салам деп. Эми ал ошо бул жакта дагы ошо чынында коркунуч болуш керек да. Угроза болсо. Чынында, реально угроза болуш керек да, адамдын жашоосуна, адамдын ден соолугуна. Ушундай коркунуч боло турган болсо, анда анан бул дагы өтө мындай сектөлөр да бар да, мынча чоңураак тема. Анан билип коюшубуз керек, эгерде мажбурлоо боло турган болсо, адамдын чын эле өмүрүнө, ден соолугуна залакасы тие тургай бир коркунуч болсо, аткарып койсо, ошо анда бул эч нерсе болбойт да, эч нерсе шариатта тыюу салынбайт. Аткарбай коюп чын эле зыян тартып кала турган болсо, анда бул ошого жараша да соомду алат да. Анан кээ бир учурларда мындай бар, бул дагы чоңураак тема да. Бардыгынан эле эмес бул дагы. Кээ бир учурларда ошол бир адамдардын арасында кээ бир адамдар болгон болсо, андай тайбашы керек болот. Мисалы элдин баарына тең ушундай, мисалы бир падыша келип калды, мисалы Аллах Таала андай сактаган болсун, мисалы бир залым падыша келип калды. Анан келип туруп бардыгына мына динден кайтканга мажбур кылып атат. Же динден бир нерсеге түзөттүргөнгө, бир ушундай бир бузукка мажбур кылып атат. Анан элдин баары тең эле мажбур болду деп эле неметсе боло берет, уруксат берилет дедик. Көрдүңбү, эгерде коркунуч болуп атат, эгерде өмүрүнө, ден соолугуна зыян боло турган болсо. Бирок кээ бирлери айтпаш керек болот анын арасында. Такыр эле жок болуп кетпеш үчүн ошондой элдин арасындагы илимдүүлөр, элди жакшылыкка чакырып жүргөндөр бир эки жол жок дегенде бирөө акыйкатты айтып калыш керек болот. Ага уруксат берилбейт. Имам Ахмадтын ордунда ушундай болгон да. Имам Ахмадка уруксат берилген эмес, ал туруш керек болчу. Алдыр айтып койсо болот эле. Куран махлук деп, Куран жаратылган деп, ошол Имам Ахмадтын учурунда, доорунда ушундай чоң исламдын тарыхында ушундай чоң убакыт, мындай оор убакыт болгон да.
падышалыкка ушундай адашкандар келип калып, элдерди Куран макулук, Куран жаратылган деп айткыла деп мажбурлап башташкан. Айтпагандарды деген өлтүрүүгө чейин алып бара жеткенген да. Ошондо элдин баары айтып эметип, ушундай кээ бир алымдар кээ бир ушундай түшүнүк мындай мынтип айткандар болгон да, кээ бир. Мына Куран мындай бүтүп айтат да. Куран, Таврот, Забур, Инжил мына ушул макулук дешкен. Деп айтып чыгып кетишкен да. Кандай? Булар айтып Куран, Таврот, Забур деп туруп, ушул макулук деп колун көрсөттүм. Колун алып өзү колун айтып аткан да. Түшүнүп аткан элдер, тиги биз айтып аткан сөздү айтып атыптыр деп эле, деп эле. Куткарып чыгып кетишкен да. Анткени Куран макулук деп айтуу бул куфр. Динден чыгара турган нерсе. Куран Аллахтын сыпаттарынан, Куран Аллахтын сөзү. Куранды жаратылган десе, Аллахтын бир сыпатын жаратылган деген сөз да. Ошондон бул чоң адашуу. Ошондон Имам Ахмадтын ошо моюнуна жүктөлгөн ал турган. Аны ургулашкан, аны сабашкан, аны камаган. Бирок эң аны эмне жеңиш Имам Ахмадтын артында. Анда беркилеринин эч кимиси жок. Имам Ахмад аркылуу алымдар айтышкан, Имам Ахмад аркылуу Аллах Таала динин сактап калды деген да. Дин сактап калды. Ушундай немелер бар. Эми бул чоң тема жана мажбурлоо дегенчи. Бирок билишибиз керек, эгерде мажбурлай турган болсо, чын эле садакасы тие турган болсо, адам макул болуп койсо, эч нерсе эмес да, эч нерсе эмес. Бирок кичине эле коркутуп койду. Мынтип койду, андай мындай деп койсо эле болуп таштап салган болбойт да. Анда коркуу арам коркуу болуп калат. Коркуу түшүнүктүү болду, Эми аны негизи динди жеткизип атканда, динди кармап жүргөн адам коркпош керек. Аллахка таяныш керек да. Ушундай коркок жүрөк болсо адам, өзү ушундай коен жүрөк боло турган болсо, адам бир эле динди карманып баштаганда эле болуп таштап салат дин. Дин өзү динди карманып жүрүү, динди жеткизип жүрүү өзү батырлыкка муктаж. Батырлыкка муктаж. Пайгамбар саллаллаху алейхи кандай батыр болгон, сахабалар кандай батыр болушкан да. Элдерге жеткизип, динди жеткизип, тууралыкты аларга баяндап берип, адамдар өмүр бою бир нерсени карманып жүрөт. А сен келип аларга өмүрүн өзгөртө турган нерселерди айтасың да. Алар макул болбойт, каршы чыккандар болот. Эми ошондойду жеткизе турган адам өзү батыр болуш керек да, өзү коен жүрөк болуш керек да. Коркок боло турган болсо, болду анда баштаган биринчи кадам койгондо эле таштап салат. Ошондо Аллахка тобокул кылып, Аллахка таянып, баардык пайда зыян Аллахтан экенин билип туруп, кете бериш керек. Аллах Таала жазган зыяндан башка элдин баары чогулса дагы, кайсыда келип калат. Элдин баары чогултуп, үммөттүн баары чогулуп келип туруп, сага бир зыян жеткизебиз деген десе, Аллах жазгандан башка көп зыян келтире алышпайт. Элдин баары чогулуп келип туруп, сага бир пайда беребиз деген болсо, Аллах жазгандан башка дагы пайда бере алышпайт. Анан ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, ким эгерде Аллахтын ыраазычылыгын издесе, адамдардын нааразычылыгы аркылуу, адамдардын кары ачуулануусу аркылуу Аллахтын ыраазычылыгын издеген болсо, анда берет. Аллах андан ыраазы болот дейт. Адамдарды да ыраазы кылып коет дейт. А ким эгерде Аллахтын кары аркылуу, Аллахтын нааразычылыгы аркылуу адамдардын ыраазычылыгын издесе, анда Аллах андан нааразы болот, адамдарды да нааразы кылып коет анда. Адамдардын жүрөгү Аллахтын колунда. Анан ким сабыр кылып, адамдар каршы чыгып атса дагы бекем турган болсо, бекем акыйкатка чакыра берсе, адамдардын жүрөктөрү Аллахтын колунда, бир заматта эле өзгөрүп калат. Жана мисалы эң жөнөкөй дагы бир окуя бар. Адам динди карманып баштаганда каршы чыгышат, туугандары каршы чыгат, айлана чөйрөсү каршы чыгат. Анан ошол сыноо, ушул сыноо. Адамдын ушу туура карманып баштады, чынын ыхластуулук менен кармандыбы, кармаган жокпу, Аллах сынайт да. Сынайт. Анан ошо карманып бекем болсо, Аллахтын ыраазычылыгын, адамдардын ыраазычылыгын артык көрсө, убакыт өткөндөн кийин өтүп кетет ал фитна. Ошо сыноо өтүп калат. Өтүп кетсе адамдар көнүп калат айлана чөйрөсү. Элде мисалы сакал коюп баштаса, сакалына көнүп калат, намаз окуп баштаса, намазына көнүп калат. Ал эмес намазга өздөрү ойгото башташат. Тур намазың болду деп. Барбы? А жана хижап кийгендер киет дагы. Кийип жүрсө, сабыр кылып ошо сыноодон өтсө, кайра кийин ата энеси келип, кайра өздөрү хижап алып берип башташат. А кээ бирлер кандай болот? Фитна сыноо түшкөндө эле таштап салат. Сакалын алып салат, намазын таштап салат. Динди карманбай коркуп жүрөт. Коркуу болуп атпайбы тема? Арам коркууга түшөт. Ушинтип күнөө кылып жүрөт дагы, хижап кийгендер дагы хижабын чечип салат. Эмне болот? Ошоңчу жүрө берет болду. Адамдарды да ыраазы кылбайт. Аллах Таала андан ыраазы болбойт. Жана ошол менен ооба бир кандайдыр бир деңгээлде азаптан куткарылат да, эми адамдар тарабынан келген азаптардан, кыйынчылыктардан куткарылат да. Мен ошолордон качтым, аман калдым деп ойлойт да. А бирок чынында эмне болду? Чынында акыйкатта бул деген адамдардан болгон ошо кичине аз азаптан Аллах Таала тараптан келе турган чоң улуу азапты көздөй качып баратат да. Жанагындай чоктон отко качкан деп айтылат го. Ушундай сыяктуу да, бул деген кичинекей ошо адамдар тарабынан келген кичине кыйынчылыктардан улуу түбөлүк боло турган чоң Аллах Тааланын азабына кетип баратат да. Ошондон эч учурда жанагындай кичине сыноолор келе турган болсо, кыйынчылыктар келген болсо, биз ошол учурда тайып кетип таштап салбаш керек да диндичи. Анткени баары бир деле, бирок чынында мына карабайсыздарбы, жана натыйжасында эмне болот?
Аллах таала адамдарды эле ыраазы кылып коет, ошол убактылуу эле кичине эле кыйынчылык баары деле кетип калат да. Ошону түшүнүп, сабыр кылып, мунун артында жеңилдик бар экенин билип, Аллах таалага тууралуу жакшы ойдо болуп, бекем болуп, туруктуу боло турган болсо, Аллахтын ыраазычылыгын, адамдардын ыраазычылыгын артык коюп, Аллах таала сөзсүз жеңилдик берет, жана азаптан да кутулат да. Ошон үчүн Аллахтын ыраазычылыгын артык коюш керек да, бардык нерсени өтүп коюш керек. Анан коркуу шайтандан, шайтан эле коркутат да. Чынында бул шайтан эле өзүнүн ошо өзүнүн аскерлери менен, өзүнүн оулялары менен силерди коркутуп атат дейт. Алардан коркпогула дейт Аллах. Алардан коркпогула. Менден корккула. Чынында менден корккула эгер момун болсоңор дейт. Эгер момун болсоңор, эгерде мусулман болсоңор, анда менден корккула деп Аллах таала буйрук кылып атат да. Кийинки жүрөктүн амалдарынан үчүнчү таваккул деп. Тоокел кылуу, Аллахка таянуу. Аллахка таянуу. Аллахка таваккул кылуу. Аллах таала Кур'анда айтат: "Ва алаллахи фатаваккалу ин кунтум муъминин." Аллахка таваккул кылгыла, Аллахка таянгыла, эгерде силер момун болсоңор дейт да. Момун сыпаттарынан биз жүрөгүбүз менен Аллахка таянабыз. Аллахка таянып. Бул жакта дагы мисалы, демек Аллахка таянуу. Аллахка таянып, ошол себептерди кылып, натыйжасын Аллахтан берет экен, мага сөзсүз Аллах жардан берет деп Аллахка таяна турган болсо адам, бул ибадат. Эми ошондой сыяктуу тоокел менен Аллахтан башка бирөөгө ошол ибадатты арнаса, бул ширк болот. Кандай мисалы Аллахтан башка бирөөгө кантип тоокел кылат? Тумарды илип алат да, болду. Мына мени ушул сактайт дейт да. Мына ошого таянып атпайбы? Же үйүнө мисалы бир жанагы бутпарасты алып келип коет дагы, жанагы акча алып келет дейт да, ошону үйүнө коюп коет да, мына мен акча болот дейт. Ошого таянат да. Же мисалы жана тоо ташка барат, ошолорго сыйнат дагы. Мына ошолор аркылуу менде мисалы жакшы ишим жүрүшөт. Мен балалуу болом дейт да, ошолорго таянат да, тоокел кылат. Бул ширк да, бул ширк. Бул тоокел кылуу бул улуу ибадаттардан, улуу ибадаттардан бiri. Аллахка тоокел кылабыз, бирок себептерин кылабыз да. Себептерин кылуу бизге буйрулган, Адам себептерин кылбай эле туруп тоокел кылам десе, бул акылсыз. Акылсыздык да. Ким себептерди кылып, Аллахка таянбаса, бул таухидтин кемчилиги да. Таухидтин кемчилиги. Ошондуктан адам экөө тең бирге болуш керек. Тоокел кылабыз, анан себептерин кылабыз. Себептерин кылабыз да, бирге болуш керек. Бул улуу ибадаттардан. Чынында Аллах таалага адам чыныгы тоокел кыла турган болсо, чыныгы таяна турган болсо, алымдар айткан сөз бар да, бир тоону жылдыр дей турган болсо, даже ошону да кылат дейт да. Тоону ордунан жылдырса, аны да кылмак дейт да. Аллахка тоокел. Өзгөчө улуу иштерде, мисалы дават иштеринен, илим алуу иштеринен, илимди үйрөнүү иштеринен, илим жеткизүү иштеринен Аллахка эң биринчи рет Аллахка таяныш керек. Аллахка тоокел кылабыз да. Кийинки жүрөк амалдардан Аллахтын амал көйлүгүнөн аман сезүү, өзүн аман сезүү. Бул кандай? Мисалы, Аллахтын азабынан адам өзү коркпогондо да, коркпой жүрүшү да. Ага азап келип калат экен деп ойлобойт да адамчы. Күнөө кыла берет, амал көйлүгүнөн өзүн аман сезүү. Эми бул жакта мына ушул жасар Аллахтын амал көйлүгүнөн аман сезүү. Анан дагы эле ушул менен эле бирге дагы экинчи ушул эле жерде дагы бир жүрөк амалы бар. Аллахтын мээри менен үмүт үзүү. Үмүт үзүү. Ибн Аббас радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан митип суралганын айтат да, суралган дейт. Улуу күнөөлөр тууралуу, эң чоң күнөөлөр тууралуу суралган дейт. Ошондо айткан дейт: "Ашширку билля", биринчи Аллахка шерик келтирүү дейт. Андан кийин айтат: "Алия сумир раухилля", Аллахтын мээри менен үмүт үзүү дейт. Бул эң чоң күнөөлөр дейт. Андан кийин ал-амну мин макрилля, Аллахтын амал көйлүгүнөн адам өзүн аман сезүү. Эми түшүнүп беребиз кандай? Ширк деп билдик, ширк. Экинчи не? Аллахтын мээри менен үмүт үзүү. Адам бир күнөө кылат дагы, мени Аллах кечирбейт экен дейт. Болду мен ушундай. Болду мен бузулдум, мына ушундай болду, мени Аллах кечирбейт эч качан деп. Ушундай айтат го, бул капырчылык. Ким айта турган болсо, болду мени Аллах кечирбейт десе, динден чыгат. Бул адам мисалы бир күнөө кылды да, бир күнөө кылып туруп, ошо күнөөнүн артынан мени ушул күнөө аркылуу Аллах болду кечирбейт экен дей турган болсо, ошол айткан сөзү биринчи күнөөсүнө караганда оор күнөө.
Адам канчалык кандай гана күнөө кылбасын, кандай гана оор күнөө болбосун, эч качан Аллахтын мейримине үмүт үзбөш керек. Аллах кечирет деп, мени кечирүүчү менин Роббим бар деп ишенип туруш керек да. Аллахка тоболор менен кайтыш керек. Мени кечирбейт дей турган болсо болду, адам адашканды, адам динден чыкканды. Ошо мени кечирбейт деген бул мына ошо Аллах Таалага болгон капырлык. Аллах кечиримдүү зат. Аллах Тааланын кечиримдүү экендигин жокко чыгаруу да бул. Бул биринчи. Экинчи, Аллахтын эмне дедик, амал көйлүгүнөн өзүн аман сезүү. Бул тескерисинче. Адам күнөө кылат дагы коркпойт. Жүрө берет да. Болду, мен азап келип калышынан коркпойт да. Күнөө кыла берет. Анан азап келбей калат да. Жүрө берет. Жайбыркат жүрөт да, болду. Эчтеке болбойт экен деп жүрө берет да. Мына бул эмне? Ошо Аллахтын амал көйлүгүнөн, Аллахтын азабынан өзүн аманчылыкта сезүү болот да. Бул экинчи кайра адашуу да, бул дагы адашуу, бул да жүрөктүн ооруларынан да. Эми эгерде кайсы бир адам эгерде күнөө кыла берип, анан ага азап келбей калып, анан эми мына ушундай кыла берсем болот экен деп эч качан ойлобош керек да. Тескерисинче, эгерде адам бир күнөө кыла берген болсо, жана ошонун артынан ага бир азап келип калбаса, же болбосо аны токтотпой, тобо кылбай аны улантып ушундай абалда жүрө берсе, баардык эле иштери жакшы болуп эле жүрүшө берген болсо, анда кайра бул коркуш керек адам. Анткени бул ошо истидраж деген бир абал бар. Мына Аллах Тааланын амал көйлүгү да булчу. Качан бир адамды Аллах Таала таштап салгандыгын бир белгилеринен бири да. Кайсы бир адам эгерде күнөө кыла берип, уланта берип, тобо кылбай жүрө берсе, жана ага да азап келбей жүрө берген болсо, демек мунун абалы өтө оор, өтө коркунучтуу абалда турат. Анткени бул истидраж деген абалда жүргөн болот. Истидраж деген бул эмне? Качан Аллах Таала бир адамды кайсы бир күнөө кылган үчүн аны дароо эле ошол заматта аны азаптабайт, бирок кайсы бир убакытка чейин кечиктирип турат дагы, кийин ошол адам дагы күнөөлөрүн көбөйтө бериш үчүн, күнөөлөрдү көбөйтө берет, чогула берет, кийин аягында анан ошол күнөөлөрдүн баарысына анан чоң катуу азапташ үчүн. Мына Аллах Таала Куранда айткан: "Вала яхсабанналлазина кафару аннама нумли лахум хайрул ли анфусихим, иннама нумли лахум лияздаду исма ва лахум азабун мухин" дейт. Капырлар алар ойлобосун, биз качан аларга өмүрлөрүн узартып, алардын азабын кечиктирип атканда, алар үчүн бул жакшылык деп ойлобосун дейт. Эч качан капырлар ошо капырлыкты кылып, Аллахка ыйман келтирбей, башка күнөөлөрдү кылып жүргөндө, жана ошол менен бирге алардын өмүрлөрү узак болуп, аларга азап келбей жүрө бергенде, алар бул нерседе алар үчүн жакшылык деп ойлобосун дейт Аллах Таала. Чынында биз аларга эмнеге кечиктирип койдук дейт, эмнеге узартып койдук дейт. Алар дейт кайра көбүрөөк күнөө кылыш үчүн дейт. Алар көбүрөөк күнөө кылып калыш үчүн дейт. Жана валахум азабу мухин дейт. Жана алар үчүн өтө бир кор кылуучу аларга бир азап даярдалган дейт. Ошондуктан эгерде кайсы бир адам бир күнөө кылгандан кийин анын артынан эгерде бир кандай бир кыйынчылык келип калганын сезсе, же бир оору келип калганын сезсе, оору келип ошол күнөө үчүн болгондугун билген болсо, демек кайра сүйүнүчтүү кабар да. Алхамдулилля, демек ошол замат Аллах Таала ага аны токтотуп койду. Жана биз буга чейин да башка сабактарда айткан элек, кайсан бир эгерде Аллах Таала бир кайсы бир пендесине жакшылыкты каалаган болсо, анын азабын эртелетип берип коет деген болчубуз, хадистерде келген. Эртелетип берип коет деген мааниси бул дүйнөдө эле берип коет эртерээк эле. Бир кандай бир жеңил бир кыйынчылыктардын түрү менен анан ошентип эле анан бул дүйнөдө толук тазаланып кетип калат. Бул эми кайсыл абалда эгерде адам өзү тобо кылбай жүргөн болсо да. Бирок тобо кылган болсо, адам эгерде тобо кылып Аллахтан кечирим сурай турган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан: "Ат-таибу мин замми каман ла замба", дейт. Күнөөдөн тобо кылган адам ал күнөө кылбаган адамга барабар деген. Ошондуктан күнөө кыла турган болсо, адам сөзсүз тобо кылганга умтулуш керек. Анан тобо кылбай, Аллахтын азабынан коркпой, анан демек мына мен азапталбай эле жүрөм, жакшы эле жүрөм деп ойлоп турган болсо, демек бунун абалы эмне дедик, өтө коркунучтуу абалда турат да бул. Жанагындай кийин ошо мүмкүн Аллах Таала муну таштап салгандыр, кийин ал күнөөлөрдү көбөйтө берип, кийин анан баардык ошо күнөөлөрдүн үчүн толук баардыгы менен Аллах Тааланы азапташ үчүн. Аллах баардыгынан сактаган болсун. Биз Аллахка сыйынып атканда, ушулда маанилүү нерсе. Аллахка сыйынып атканда эки нерсенин негизинде Аллахка сыйынабыз. Коркуу жана үмүт кылуу. Коркуу жана үмүт кылуу, Коркуу жана үмүт кылуу. Эгерде бирөөсү жок болсо, бирөөсү жок болсо болду, адам адашат. Эгер экөө бирге болуш керек да. Аллахка мисалы бир эле коркуу менен, жалгыз эле коркуу менен үмүт кылбай адам ибадат кылган болсо, ибадат кылып жүргөн болсо, бул жа эмне кечет?
Аллахтын мээримин үмүт үзүүгө чыгат да. Бир эле корку бар, үмүт жок да. Же берке чыгат. Эми экинчи корку жок. Бир эле үмүт бар да. Бул болуп турса беркеге чыгып калат. Аллахтын амал көргөн, Аллахтын азабынан өзүн аманчылыкта сезип калат. Ошон үчүн эки нерсе бирге болуш керек. Корку жана үмүт. Эки куштун канаты сыяктуу дейт, канаты сыяктуу деп билишет да. Куштун бир канаты болсо учабы? Жок, бирге. Ошон үчүн экөө бирге болуш керек да, ошентип Аллахка сыйынып жүрөбүз. Эми кийинки Аллахтын тагдырына сабыр кылуу. Аллахтын тагдырына сабыр кылуу. Будакыларды эле баары эле кыска өтүп атабыз негизи. Темалар терең эметебиз болот да, бирок эми башкаларын түшүнүп берели. Биринчи сабырдуулук. Сабырдуулук деген эмне? Бул сабырдуулук кармануу. Аллахтын ошол каарына, Аллахтын наразылыгы кыла турган нерседен кармануу. Мисалы бир кыйынчылык түштө, биринчи билиш керек. Сабырдуулуктун 3 түрү бар. Сабырдуулуктун 3 түрү бар да. Биринчиси Аллахка итаат кылууда, Аллахка баш ийүүдө болгон сабырдуулук. Кандай? Мисалы намаз окууда, илим үйрөнүүдө, мисалы илим алууда, Аллахтын буйруктарын аткарууда сабырдуулук керек да. Барып таң атпай барып дарат алып келүү муздак сууда. Таң атпай туруу болгону. 3 түрү. Биринчисин айтып атабыз да азыр. Аллахка баш ийүүдөгү сабырдуулук. Намаз окуганга, орозо кармаганга сабырдуулук керек да. Эртеден кечке чейин ачка жүрүү сабырдуулук керек. Ошо сабырдуулук. Экинчи сабырдуулуктун түрү баш ийбестиктен болгон сабырдуулук. Аллахка баш ийбей коюудан. Аллах тыйган нерселерден токтолуу. Мисалы Аллах Таала арам кылган нерселерден кармануу. Буга да сабырдуулук керек. Аллах Таала кылба деген нерсе. Аллах Таала муну кылба деди, аны кылба деди. Карманганда, карманып жүргөндө буга да сабырдуулук керек. Үчүнчү мына ушул биз айтып аткан Аллахтын тагдырына. Аллахтын тагдырына сабыр кылуу. Ярхамкалла. Мисалы Аллах адамга бир оору келген болсо, бир балия келген болсо, бир жоготууга учураган болсо, бир жакынын жоготсо, ушундай сыяктуу бир кандай бир балиялар болбосун, ошонун баарына сабыр кылуу. Бул дагы ушу жүрөктүн амалдарынан. Анан качан бир адамга бир балия келсе, кыйынчылык келе турган болсо, адамдар 4 түргө бөлүнөт. Биринчи наразы болгондо. Аллахтын жазган бир кыйынчылык, бир тагдырында жазылган бир нерсе келе турган болсо, ачууланат, кааданат. Мисалы ачууланат, тил менен да сүйлөнүп баштайт. Эмнеге андай, эмнеге мындай, эмнеге Аллах жазды андай деп сүйлөнүп баштайт. Анан дене мүчөлөрү менен дагы чачын жулуп баштайт, кийимин айырып баштайт. Ошо. Мунун баары тең арам. Мунун баары тең ошол сабырдын жоктугу да. Ушул темалар аткарбаган. Бул биринчи түрү. Эң лыйыктуу жаман ошо арамга түшүп кеткен даража. Экинчи адамдардын түрү бул сабыр кылуучу. Мындай бир кыйынчылык түшкөн болсо карманат. Жүрөгүнөн сабыр кылат. Эч нерсе сүйлөбөйт. Жүрөктөрү амалдар менен бир нерсе кылып ийбейт. Бирок кыйналып турат. Кыйын болуп турат да. Бирок карманат. Бул эң мына төмөнкү даража. Адамдан милдет кылынган, адамга ошо талап кылынган эң ылдыйкы даражасы ушул. Жок дегенде адам карманыш керек. Карманып туруш керек да. Оор болсо дагы, жакпай турса дагы адам карманыш керек. Үчүнчү даража адамда Аллахтан бир кыйынчылык келе турган болсо, ыраазы болуучу. Mesela Allah'tan bir balaya gelip turат, бул разы болот. Билет, бул чын Аллахтан болгон экен, Аллах Таала ушуну тагдырыма жазган экен деп туруп билип разы болот. Бул имандын толуктугунан. Билет, мындан дагы немат бар. Мунун аркылуу ушул балия аркылуу да Аллах Таала менин даражамды көтөргүсү келип атат. Бул аркылуу да Аллах Таала мени күнөөлөрүмдү кечиргиси келип атат. Деп, бул дагы кандай бир деңгээлде мага жакшы деп ушинтип, анан разы болот, Аллахка разы болот. Анан төртүнчү бул шүгүр келтирүүчү. Эң төмөнкү даражасы бул шүгүр келтирүү. Бир кыйынчылык келди, оору келди, бул шүгүр кылат да. Алхамдулилlah дейт да. Бул эң өйдөнкү даражасы да. Билет, бул аркылуу күнөөлөрүм кечирилет экен, ыйманым көтөрүлөт экен, жакшылык иштерим көбөйөт экен. Бул мага балия келип калды, а негизи мындан дагы улуу балиялар бар эле. Алар келип калган жок, алхамдулилlah деп шүгүр дейт да. Бир кол жок болуп калды. Алхамдулилlah экинчи колум бар депчи. Кээ бирлерде эки колу тең жок деп. Ушундай сыяктуу да. Ошон үчүн да бул шүгүр келтирүүчү эң улуу даражасы. Аллах Таала айткан: "Ва ма ю'мин биллахи яхди қалба." Ким Аллахка иман келтирсе, анын жүрөгүн туура жолго салат дейт.
ушул жүрөгүн туура жолго салат деген ушул сабыр кылат деген мааниде, сабыр кылат деген. Болду бул түшүнүктүү болду. Бул темадагы бар өзүнүн терең, ар бир өзүнүн даражасы тууралуу токтолуп отурсак, кандай сабыр кылыш керек, эмне кылатын иншалла. Эртең мындай өтөбүз. Кийинки тема рия. Рия. Кийинки жүрөктүү амалдардан бул эмне? Рия. Не бул рия деген? Эл көрсүн деп бир ибадаттарды кылуу. Бул мунафыктардын иштеринен да, бул мунафыктардын иштеринен негизи. Бир амалды кылат, адамдар көрсүн деп же адамдар уксун деп, намаз окуйт, намазын кооздойт. Неге? Адамдар көрүп мактасын деп. Куран окуйт, Курандын үнүн кооздойт. Үнүн кооздоп, жакшыраак окуйт. Эмнеге? Адамдар кандай жакшы окуйт экен, үнү кооз экен деп айтыш үчүн деп. Бул не? Рия. Бул ширк. Бул ширк. Бирок үнү коздоп аракет керек же кереги жок. Үнү кооздоо Аллах Таала сүйөт деп келген. Аллах Таала сүйөт. Аллахка жагат, ошо угат. Бул кооздойт, адам кооздойт. Бирок Радиосы Аллахка деп. ошондой эле, Аллах мындай адамдардын ошо бул көрдөр, бул жүрөктө. Биз мисалы бирөө үнүн кооздоп окутса, бул эл көрсүн кылып атат деп айтпайбыз. Андай неме жок да, бирөө адамдын өзүнүн жүрөгүндө, өзү менен Аллахтын ортосунда болгон нерсе. Ал эле эмес, адам мисалы садака берип атканда дагы эл көрсүн деп бериш мүмкүн да, туурабы? Садака берет. Аны эл көрсүн деп мактасы кандай беришен экен деп садака бериш мүмкүн, Ошондо деле мисалы бул өзү ширк, адам ошондой кыла турган болсо. Ширк чоң күнөө ошол. Ал сооп таппай күнөө табат. Анан эгерде адам садака бергиси келип атат. Бирок адамдар турат да, мисалы. Адамдар турат. Анан адамдарды көрүп, ошолор мени азыр ушу мен эл көрсүн деп кылып албайын деп токтоло турган болсо, бул дагы рияга түшкөн болот. Бул да ширкке түшкөн болот. Эмне керек? Токтолуш керек. Барып бериш керек. Анткени адамдар үчүн токтолуп калды. Адамдар үчүн кайра токтоп атат. Адамдар шайтан ошону каалап атат. Да. Анан да мына намазда дагы намазда турду да. Намазда турганда кичине жашыруун ширк деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне айткан? Жанагындай бирөөнү карап турганын байкап дейт. Анан намазын кооздой баштайт дейт. Намазын кооздой баштайт. Узагыраак окуп. Эми кандай мына айыгуусу кандай? Эмне кылыш керек? Бирөө көрүп калган байкасаң, тезирээк окуп коюш керекпи? Жок, анда мына шайтандын каалаганына жеткен болот. Шайтан ошону күтүп турат да. Эмне кылыш керек? Кайра узартыш керек. Ошондой сезе баштады адам мына. Мына показуха эл көрсүн деп кылганга шайтан түртүп атат. Кайра узагыраак туруп алсын дейт. Кайра жакшыраак окуп туруп алсын дейт, шайтан качат дейт да. Шайтан качат. Эң башында ниет тоңдой берет да, булача кыла бериш керек да, ошондой да. Ниет тоңдоп туруп, мына мен Аллах үчүн кылып атам деп туруп, болду. Дальше кете бериш керек да, көңүл бош керек. Күндөрдүн бир күнү ушинтип сахабалар отуруп, чогулушуп отуруп, анан Дажалды билесиңер. Дажалды. Кыямат күнүнгө чейин ушундай келет, ушундай азгыруусу чоң болот, элдин баары тең андан артынан ээрчип берет. Андан ээрчигендер капырлар болот. Баардык пайгамбарлар келип, ошо дажалдан кайтарган дейт. Ушундай өтө коркунучтуу бир азгыруу болот дейт, Анан ушинтип эскерип отурушкан дейт сахабалар. Отурганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өтүп баратып, анан угуп калат да, ошондо угуп калып айтат. Ала ухбирукум бима хуа ахфафу алейкум инди минал масихи даджал. Дажалдан дагы коркунучтураак силер үчүн. Ошо дажалдан дагы коркунучтуу нерсе жөнүндө айтып берейинби дейт. Дажалдан да коркунучтуу нерсе. Бизе айтып берет, айтат, бала дейт, айтып бериң. Ал эмне дейт? Ширкул хафи дейт. Ал жашыруун ширк дейт. Дажалдан да коркунуч дейт. Качан адам намазга турат дейт. Анан бирөө көргөнүн байкап калып, намазын кооздой баштайт дейт. Дажалдан да коркунуч дейт. Биз айтып жүрөбүз го, дажалдын убагында ушундай экен дейт. Анан эмне себептен бул андан коркунучтуу дажалдан? Имам Ахмад келет да бул кайсы. Анткени биринчиден дажалдын азгыруусу анык. Ал келет ушундай эле, көрүнөт. Келип азгырат. Бул ширк, жашыруун ширктин бул аныгы, бул жашыруун. Адам жүрөгүнө кирип калат. Азгырып, шайтан азгырат да, билбей калат адам ошо түшүп калган. Анан бирөө мисалы дажалды келсе, башкалар кайтарат, дажал чыгыптыр, качкыла деп. Бул жакта адам рияга түшүп калган. Ким кайтарат ага? Ким кайтара алат? Өзүн башка эч ким. Ага эч кимден насаат кылып токтото албайт андачы. Экинчи жагынан дажалдын азгыруусу, дажалдын ошо фитнасы ал чектелген акыр заманда. Ошол жакта болот. Бул ширктин немеси, бул коркунучу, фитнасы бул дайыма да азырда. Ар убакта адам түшүп калышы мүмкүн. Ошол себептен дажалдан да коркунучтуу.
эмне үчүн эмес, эми айтат, альхамдулилля азыркы заман дажжал жок экен, Кудайга шүгүр. Коркунуч жок экен деп ойлошот да. Андан коркунучтуу нерсе бар субханалла азыр. Андан да коркунучтуу, андан да азыр кооптуу нерсе бар. Ошону издеп андан качыш керек субханалла. Риянын ошо эл көрсүн деп кылуунун даарылануунун жолдору бар да. Мисалы биринчиден тавхидти үйрөнүү. Ошо тавхидти үйрөнсөк, анан риядан таза болот адам. Аллахтын улуулугун билсе, анан адамдардын кандай алсыз экендигин билсе, адамдар пайда бере албайт экенин билсе, мисалы адамдар үчүн кылат да ошолчу, эл көрсүн деп. Элдер көрсүн деп кылса, аларга көрсөтүп кылса, алар пайда бербейт сага. Ошону адам билсе, ошо эмне риядан адам тазаланат да. Ошондой эле дуалар менен кайрыш керек. Аллах таала ушу жүрөгүмдү оңдо деп, ширктен сакта деп. Анан дагы ыкмалардан жашыруун ибадат кылуу. Нафил ибадаттарды, мисалы садака берип койду, анда жашыруун, эл көрбөгөн жерде, эл эч ким билбей жүргөндө, мисалы эч ким айтпай эле орозо кармап коюу. Намаздарды жашыруун, эл көрбөгөн жакта намаз окуп коюу. Анан чыгып барып мен жашыруун намаз окудум, андай эмес да. Жашыруун Аллах менен өзү эле биле тургандай ушундай өзүн тарбияласа адам, бул дагы ошо риядан алыс болууга жардам берүүнүн жолдору да. Анан дагы риядан тазалоонун алыс болуунун жолдору кабырларды зиярат кылуу. Өзүнүн аймактагы алыска сапарга чыгып кабыр зиярат кылууга динде тыюу салынат. Өзүнүн жактагы кабырларга зиярат кылуу, жаназаларга катышуу, өлүмдү эскерүү эң башкысы айтканда. Өлүмдү адам эскерсе, жүрөгү Аллах менен байланат. Акырет менен байланат. Жөн эле барат, жөн эле үй жактагы кабырлар бар да. Анда санда барып эле, басып барып саламдашып, аларга ошо дуа кылып эле, жөн эле алар көрүп эле, басып эле болду, ошол эле жетишип. Кийинки ширк дагы амалдардан адам амалдар менен дүйнөнү каалоосу. Амалдар менен дүйнөнү каалоо. Жетинчи болду. Амалдар менен ошол ибадаттар менен дүйнөнү каалоо. Кандай чыгат? Мисалы адам илим алат же Куранды үйрөнөт. Ушундай эмне үчүн? Кийин анын артынан акча табыш үчүн. Же бир адамдардын көзүнчө бир сыйга ээ болуш үчүн. Же бир чогулуштарда бир сыйлуу жерге отуруш үчүн. Же ага адамдар мына бул деп колу менен көрсөтүш үчүн. Мунун баары тең дүйнө табуу. Ушунун баары дүйнө. Динди ким ушинтип эгерде өзүнө бир товар кылып алган болсо, бул ширк. Бул эң субханалла. Бул чоң күнөөлөр да. Эми бул дагы чоң тема, кээ бир учурларда мисалы кандай, мисалы имам болуп иштесе, неметсе, айлык алса болобу деген темалар бар. Айлык алса болот. Башкысы жүрөгүндө эме, ушундай жолдор, немелер бар да, мында темалар бар. Эң башкысы сак болуш керек да, адам намаз окубай неме кылып калганда дейт, иштерим жүрүшпөй калат, соодам жүрүшпөй калат, жолдо гайд тосуп калат. Ушинтип да неме кылат да. Намаз окуп жүргөндө жаназа ошо кандай бир деңгээлде кирип калат. Анын максаты ошо кылып атканда мен окусам ошо дүйнөдөн эле бир нерсе жетип атпайбы деп. Бирок негизи окубагандыктан дагы болот. Анткени бале келип атат. Аллахтан бале келип атат ошолчу. Киши жүрүшпөйт нерсе анысы бар да. Бирок намаз окуп атканда максаты ошолордон кутулуш болбош керек да. Мен гайы кармабасын, андай болбасын деп. Демек ошол үчүн болуп калды. Максаты Аллах ыраазычылык үчүн. Ыраазычылык үчүн. Аллах ыраазычылык үчүн анан жалпы эле мага азап келбесин деп окуса болот. Жалпы эле азап келбесин деп. Анан дүйнөдөн бир нерсени карап болбойт. Бирок кандай гана мындай болбосун, амалдар менен, жакшылык иштер менен бир нерсеге жетем деп дүйнөдөн бир нерсе, ушундай болгон болсо, эмне? Бул тавхидке каршы, тавхидти бузат адам. Кийинки алымдарга же падышаларга Аллах тыйган нерселерде баш үй деп калды. Аллах тыйган нерселерде баш үй. Алымдарга жана падышаларга арам нерседе баш үй деп. Арам нерседе баш үй. Эми узакты, мунун немеси узунураак да, названиясы мындай да айтат. Ким алымдарга же падышаларга Аллах адал кылган нерсени алар арам десе, жана Аллах арам кылган нерсени алар адал десе, ушундай нерсе аларга баш ие турган болсо, аларды өзүнө кудай кылып алган болот. Кудай кылып алган. Бир нерсени адал деп айтуу, бир нерсени арам деп айтуу, бул жалгыз Аллахтын акысы.
Анан кайсы бир нерсени Аллах Таала арам кылган болсо, бир алым же падыша келип туруп, жок бул адал десе, анан ошо адамдар ошонун артынан ээрчисе сөзүнүн артынан. Болду. Демек бул арам, Аллах Таала адам арам десе, бул алым айтты, адал деди, болду. Адал биз үчүн. Деп беришип турган болсо, ошону Кудай кылып алган болот. Ошону өздөрүнө Аллах кылып алган болот. Аллахтын ордуна коюп алышкан болот ошону. Болду. Адам адал арам деп неме кылчу Аллахтын гана укугу да. Адал арам деп бир нерсени адал арам кылуу бул бир гана Аллахтын акысы. Аллахтын укугу. Аллах эле бир нерсени адал арам кыла алат да. Мисалы, музыканы Аллах арам кылган. Айда болду, кээ бирлер чыгып музыканы адал дегендер болду. Спиртнойду, аракты, ушундай спирттик ичимдиктерди Аллах арам кылган. Бирок кыяматка жакын эмне ошону дагы музыканы дагы адаллат дегендер, адал деп айтат дегендер пайда болот деген. Пайда болду. Болуп атат ушундай. Ар кандай нерселерди өтүп жолдор менен. Ушундай дагы башка мисалдар көп да. Бидаттарды ар кандай нерселерди коёт. Эми буга далилдерден биринчи Ибн Аббас радиаллаху анху айткан, ал айтат: "Юшику ан танзила алейкум хижаратун минас сама, aqulu qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va taquluna qala Abu Bakr va Umar" дейт. Айтат: "Мен мына коркуп турам" дейт, азыр силерге аспандан силерге азыр таштар түшүп кетүүсүнөн дейт, түшүп баштоосунан дейт. Мен силерге Аллахтын элчиси айтты деп атам дейт, саллаллаху алейхи вассалам. А силер болсо Абу Бакр жана Умар айтты деп атасыңар дейт. Карасаңар, Ибн Аббастын сөзү маанилүү да. Азыр эр адамдарга Аллах айтты, пайгамбар айтты деп айтасың десең, алар жок, бул айтты, ал айтты, тигил алым айтты, бул айтты дейт да. Субханалла, мына аларга да ушинтип айтыш керек да. Мен азыр коркуп турам, азыр сага деген мына азыр сага аспандан таш түшүп башташы мүмкүн депчи, азап катары. Ошондой эле далилдерден Ахмад ибн Ханбал айткан сөзү бар: "Ажибду ли кауми арафул иснада ва сиххатаху ва идабуна иля ра'i Суфян" дейт. Мен таң калдым дейт, ушундай бир адамдарга дейт. Алар иснатты билишти дейт, хадисти билишти, анын сахих экендигин, анын тастыкталган экендигин билишти дейт хадисти. Бирок ошонусуна карабай дагы Суфяндын оюн карманып кетип баратышат дейт. Башка чоң алымдын сөзүн карманып кетип баратат дейт. Бул жакта хадис турган болсо дагы дейт да. Мен ошондой адамдарга таң каламын деп, андан соң мынтип далил келтирген. Аллах Таала айтты дейт: "Фалияхдариллазина юхалифуна ан амрихи ан тусибахум фитна ау юсибахум азабун алим" дейт. Анын буйругуна дейт, анын буйругуна каршы болгон, Аллахтын элчисинин буйругуна каршы болгондор алар сак болсун дейт. Мына аларга бир сыноо келип калат дейт, бир фитна, бир сыноо келип калышы мүмкүн дейт, же болбосо аларга бир катуу оор азап келип калышы мүмкүн дейт. Анан сураган дейт: "Атадри мал фитна", силер билесиңерби бул фитна деген, сыноо деген эмне дейт? Ал фитна ширк деген, бул фитна деген бул ширк деген мааниде, ширк. "Ла'аллаху иза радда ба'ду qawlihi ayyaqa fi qalbihi shay'un min az-zayghi fayahlik" дейт. Мүмкүн ошол Аллахтын элчисинин бир сөзүн жокко чыгаргандыгы себептүү дейт. Ошол себептүү анын жүрөгүнө бир ушундай бир адашуудан бир нерсе жүрөгүнө кирип кетип, ошол себептүү ал деген кыйроого учурайт дейт. Мына карасак көрүсүздарбы, ошондуктан далил келип аткан болсо, Аллах Таала айтты же Аллахтын элчиси айтты деп келип аткандан кийин, далил келип аткандан кийин ага каршы чыгуу бул адамды азапка алып барып калышы мүмкүн. Адамды азапка алып барат. Жана бул жакта дагы далилдерден мына бул дагы көбүрөөк аныгыраак далил, жанагы биз деген жанагы алымдарга же падышаларга Аллах арам кылган нерселерде баш ийүүдө бул деген аларга сыйынуу эсептелет экендигине далилдерден бул хадис келет. Бул өзү имам Ахмадда жана Тирмизиде келет. Өзү Хасан деген хадис, өзү Хасан, бул тасдикалган хадис. Ади ибн Хатим деген сахабанын окуясы. Ади ибн Аби Хатим ат-Таи деген неме да, толук атычы. Ади ал-Хатим ат-Таи дегенден адамдын уулу да булчу. Хатим ат-Таи деген бул да айта кетиш керек, бул жакта бизде кыргыздарда жайылган Атантай деген ат бар го, мына ушуга кайтат да. Хатим ат-Таи деп биздин тилибизде Атантай болуп калган да, Атантай болуп кыскарып калган. Эми бул эмнеге бул ат деген кандай, бул Хатим ат-Таи деген ким болгон дегенде, бул өзү капыр болуп өлгөн да, бул исламга чейин жахилиятта өлгөн. Бул деген ушундай бир берешендиктин, ушундай кол кенендиктин бир үлгүлөрүнүн бири болгон да. Бул өтө берешен адам болгон болот да. Бирок капыр болуп өлгөн да, исламга чейин өлгөн. Анан мунун уулу Ади ибн Хатим да, бул Ади ошо Хатим ат-Таидын немеси, уулу. Бул Ади кийин бул өзү христиан болуп, анан кийин исламды таап, анан мусулман болгон да. Өзү окуясын айтып берет. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип, өзү келип жолукканда, анын мойнунда деген неме бар эле дейт. Крест, алтындан болгон крест таап алып келген эле да, Аллахтын элчисине саллаллаху алейхи вассалам. Ошондо Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам алдыгы кудайчаны, алдыгы бутпарастты ыргыт деп, чеч деп муну буйрук кылган да. Ошондо алып ыргыткан да. Мына карасаңар, субханалла, бул дагы мына ушул таухидте бизге болгон далилдердин бири да, жанагындай ар кандай тумарлар, көз мончоктор бул арам экендигинечи.
мына адини көрүп туруп ошол замат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдыгына чечип ыргыт деп буйрук кылды да. Ушуну буйрук кылды. Мына ошондуктан биз дагы мына бүгүнкү күнү кимди кайсы көрүп аткан болсок, кимдер бир тумар тагынып жүрүшсө, көз мончок тагынып жүрсө, биз дагы айтышыбыз керек. Алдыгына чечип ыргыт депчи. Анткени мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эгерде ушуну азыркы күндөгү мусулманмын дегендер ушинтип тагынып жүргөндөрдү көрсө, аларды эмне деп айтат эле да. Анан ошол Ади ибн Хатим анан кийин ошол мусулман болуп өзү, анан өзүнүн атасынан ашкан дагы берешен болгон да. Атасынан да ашып кеткен берешендиги боюнча. Ошо анан деген ошол сахаба ал минтип айтат да, мен уккам дейт. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бул аятты окуп аткан дейт. Иттахаду ахбарахум ва рахбанахум арбаба мин дунилля деген аят бар. Аллах таала Куранда айтат, алар дейт өздөрүнүн молдолорун, жанагындай диндеги алымдарын алар өздөрүн Аллахтан башка бир кудай кылып ала алышты деген аят түшүргөн да Аллах таалачы. Өзүнүн жанагы молдолорун же диндеги алымдарын Аллахтан башка алар роб кылып алышты дегенде, анан ушул аятты окуганда ал өзү христиан болгон да Ади буга чейин. Анан ага айтат да, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам сурайт. Инна ласна набудухум, биз аларга сыйынган эмеспиз да дейт. Биз аларга ибадат кылчу эмеспиз да дейт. Көрдүңөрбү, буякта кудай кылып алууну мына ушул сахабадагы туура түшүнгөн да. Кудай кылып алуу дегендин маанисин ушул сахабанын сөзүнөн түшүнсөк болот. Кудай кылып алуу башка бир жаратуучум бар экен, мага башка бирөө ырызык берет экен деген ишеним эмес. Мына башка бирөөгө сыйынуу, башка бирөөгө ибадат кылуу деген маани экенин мына ушул хадистен түшүнөбүз да. Анткени Аллах таала качан буякта айтканда, алар өздөрүнүн ошол молдолорун, дин алымдарын Аллахтан башка өздөрүнө робби, кудай кылып алышты дегенде, бул сурап атат, бул айткан жок. Алар ал өздөрүнүн алымдарын жаратуучу деп ишенген эмес да деп сураган жок да. Эмне деп сурап атат? Биз аларга сыйынчу эмеспиз да деп айтып атат. Биз аларга ибадат кылчу эмеспиз деп айтып атат. Демек, Аллахтан башка бирөөгө кудай кылып алуу бул деген эмне экен? Аллахтан башка бирөөгө сыйынуу, ибадаттарына. Ошондо анан Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Кал алейса юхарримуна ма ахаллаллаху фатухарримуна ва юхиллуна ма харрамаллаху фатухиллуна." Анда Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мынтип сурайт: алар деген качан Аллах адал кылган нерсени алар арам кылганда, силер дагы арам деп айтчу эмес белеңер дейт. Жана алар качан Аллах арам кылган нерсени адал дегенде, силер дагы аны адал деп айтчу эмес белеңер дейт. Анда антет факульту баля дейт, ооба дейт, ошондой болчу дейт. Анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мынтип айтат: "Кала фатилка ибадатухум" дейт. Мына ошол аларга сыйынуу болуп эсептелет дейт. Мына ошол аларга сыйынгандыгы мына ушунда болгон дейт. Кандай экен, эми качан кайсы бир коомдун башчылары, бир падышалар болобу же алымдар болобу, өзүнүн ошол кулалындагыларга бир нерсени Аллах таала арам кылган нерсени алар адал десе, же Аллах таала адал кылган нерсени алар арам десе, жана берки элдер алардын артынан ооба ушундай деп эле алардын артынан ээрчип кете берген болсо, далилди таштап коюп, анда бул эмне болот экен? Мына ушуларга сыйынуу болуп эсептелет динибизде. Анткени бир нерсени адал кылуу, бир нерсени арам кылуу бул деген бир эле Аллах тааланын акысы, жана толук эле дин Аллахтын китебинен жана анын элчисинен саллаллаху алейхи вассалам алынат. Эми бул түшүнүктүү болду, бул дагы. Кийинки болчу. Бул деген Аллахтын өкүмүнө кайтпоо. Аллахтын өкүмүнө кайтпагандык. Аллахтын өкүмүнө кайтпай коюу. Аллахтын өкүмүнө кайтпоо. Эми Аллахтын өкүмү дегенде Аллахтын чечимдери, диндеги болгон өкүмдөрү, динде койгон. Аллах адамдарга түшүргөн шарияты, ушул бизге адамдарга жашообузга койгон Аллахтын шарияты бар. Анан кайсы бир ушу жашообузда кандай гана тараа болбосун, кайсы гана тарабында болбосун, эмне гана сферасы болбосун, баардыгында Аллахтын өкүмүнө кайтышыбыз керек. Мисалы, эки адам бири-бирин талашып кетти, анан не болсо, жүрүп папаня чечебиз дейт да. Болду, ушу куфр. Кандай папаня? Аллахтын өкүмүнө чечиш керек. Аллахтын өкүмү. Анан адамдын акыйдасына жараша бул чоң куфр болуп динден чыгарып салышы мүмкүн. Кичине куфр болуп адамды ушу күнөөкөр болуп калтырышы мүмкүн да. Аллахтын өкүмдөрү бар. Аллах таала Кур'анда айтат: "Алам тара илаллазина yaz'умуна аннахум аману бима унзила илейка ва ма унзила мин qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih." Сен көргөн жоксуң дейт. Жана Аллахка иман келтирдик. Жана сага чүргөн нерсеге, сага чейинкилерге чүргөн нерсеге иман келтирдик деп айткандар дейт. Алар дейт тагутка, Аллахтан башка бир нерселердин өкүмүнө кайткандыгы алашат дейт да. Бирок аларга ал нерсеге капырлык көрсөтүү аларга буйрулган эле. Ва юриду шайтан айдуллахум далаланда баида. Бирок шайтан аларды чоң улуу адашуу менен адаштыргысы келип турат дейт. Ва иза кыйла лахум таалу ила ма анзала Аллах ва ила расули раайтал мунафиqin yasuduna anka sudat. Качан
аларга айтсаң, Аллах жүргөн нерсеге жана анын элчисине кайткыла. Ошол жакта өкүм чечкиле. Ошонун негизинде өкүм чечкилесе айтат, мунафыктарды көрөсүң дейт, баш тартып кетип бараткан дейт. Сенин аябай баш тартып атканын көрөсүң дейт. Мына ушул мунафыктардын сыпаттары. Аллахтын өкүмүнө кел, Кур'ан сүннөттүн негизинде чечели. Десең жок. Биздин салттар менен чечебиз. Жок, ал менен чечебиз. Папанядан чечебиз. Почорлом чечебиз. Аны муну бар, пабелом чечебиз, эркекче чечебиз. Эмне бар ушуна? Кур'ан сүннөттүн негизинде чечиш керек. Аллах Кур'ан айтат: "Я айюхаллазина аману атиуллаха ва атиур расул ва ули амри минкум." Иман келтиргендер, Аллахка баш ийгиле, пайгамбарга баш ийгиле, жана өзүң араңарда болгон падышаңарга дейт. Падышаңарга. Фаин таназатун фишейн фарду иля Аллахи ва расули. Эгерде бир нерседе талашсаңар дейт, бир нерсе маселени талашып кетсеңер, Аллахка жана анын элчисине кайтарыла дейт. Ин кунтум ту'минуна биллахи вал йавмил ахир. Эгерде силер Аллахка жана кыяматка иман келтиргендерден болсоңор дейт. Айтат. Эгерде Аллахка жана кыяматка иман келтирген болсоң, эмне дейт? Талаш тартышып кетсең, анда Аллахка элчисине кайтарыла дейт. Аллахка деген мааниси Куранга, элчисине деген сүннөткө. Залика хайру ва ахсану ta'wila. Бул жакшырык болот дейт чечими. Жана анын аягы дагы жакшы, туура чечим болот дейт. Мусулман болгондон кийин болду, баш ийебиз. Бардык ушундай талаш тартыш эмне болот? Бүт бардык жашообуздагы маселелерде эмне? Шариатка кайшыбыз керек. Кур'ан сүннөттүн негизинде чечиш керек да. Аны тиги менен чечебиз, бу менен чечебиз. Бул мусулмандын сыпаттары эмес, мына Аллах айтат, мунафыктардын сыпаты болгон ошол. Аллахка чүргөн нерсеге, элчиге кайтарыла десе, качып кетишкен да аларчы. Анан дагы көп мисалдар бар да, мына. Мунафыктар, иудейлер ушундай кылышкан убагындачы. Болду, түшүнүп да? Вот түшүнүктү. Тагын ошо понятияны жазбай. Понятиян болобу? Ал эле эмес да. Андай салттар менен жок. Кур'ан сүннөттүн жөн кой, биз салт менен, өз салтыбыз менен чечебиз. Немечи? Орган юридический МВД менен чечсе, сот аркылуу. Ал жакта бул терең ушу чоңураак бул немечеге каралат да негизи. Ал нерселер чечилет, биз арасынан чечилебиз да, бул жакта чечет ошол нерсечи. Бирок биз билишибиз керек, биздин шариаттын закондору артык. Шариат менен чечилүү жакшыраак болот эле деп иман келтиребиз да. Бирок аркасынан барабыз. Анткени сотко барып бербесек акыбызды кантип алабыз? Туурабы? Бизде коюлган бизде ошол закондор ушундай да. Бирок биз билебиз, шариаттык закондор баардык нерседен артык эле. Аллахтын закондору жакшы, ушул менен чечилген туура болот эле дейбиз. Мына ушу менен бүттү. Мына кийинки неме өзүнчө көп болуп калды. Алла таала. Субханаллахи ва бихамдихи.